Жеринен ар бир айыл өкмөттү кыдырып жүрөбүз. 21 июль күнү эл өкүлү Бактыбек Чойбеков Когой айыл аймагынын тургундары менен жолукту. Жолугушуудагы эң орчундуу маселелердин бири бул Казак Момункулов атындагы орто мектебинин имаратында жайгашкан Манас лицейи. Бул имаратта лицей 4 жылдан бери иш жүргүзүп келет. Министрлер кабинетинин Бакаята районунда жайгашкан Чалдыбар лицейи менен Манас лицейин бириктирүү жөнүндө токтому чыккан. Жергиликтүү эл ошол токтомдун аткарылышын талап кылууда. Мен ошол мектепти көрүп аябай кейим, ойлоном. Айылда жакшы мектеп, жакшы садик курулса, любой эл, любой ата эне сүйүнөт болуш керек. Мен айылдагы жана Когой айылындагы садикке сүйүнөм. Ошол жерге чейин барам жөө басып, көрөм тегерегин. Кайра келип мектепти карайм. Айырге вообще лицейди алып келбей эле койсун. Эгер ушунчалык эле эл ушундай чоңдор уруксат берип туруп арге лицей кура турган болсо, анда зыңгыратып туруп лицейди курсун, жер болсо кенен турат. Анан кийин лицейди алып келип койсун. Ошол жерде кичинекей мектепке эмнеге лицейди жармаштырат? Айырге лицей келбей эле койсун. Когойдун ошол Таш Төбө орто мектебине ылайыктуу жерлерде почти айылдын 80% окуучу балдары тыш жака барып окуп атат. Эмнеси? Себеби дегенде баарыбыз азыр балдарыбызды эртең күнү орусча жакшылап сүйлөсүн, орус тилине берели деп, ошол орус классы жок болгондугуна байланыштуу ошол мектепке орус класс ачып, ошол мектептин базасын чыңдасак, эң күчтүү мектеп болот. Эми ушу Талас районунан Бакаята районуна лицейди өткөзүп жибериш биздин түшүнүктө бул значит лицей жоюлду деген нерсе да. Ошол жерде 30 мугалим эмгектенет, булар жумушсуз калат. Эч ким ал жака барып келиштебейт. Эми ушундай эки жаат болуп атат. Ошон үчүн ушундай болбош үчүн биз имарат таап берип, ишке салып, өзүбүз көзөмөлдөп, чогуу иш алып барайлы. Алып калайлы өзүбүздүн районубузга, чогуу жапа-тырмак иш алып барайлы. Сиздерге да орун таап берүүгө аракет кылайлы. Ошондой кылайлы. Ошондой эле айыл тургундарын түйшөлткөн бир катар маселелери дагы айтылды. Мына пенсиялык реформа августтан баштап 50% көбөйөт деп бүгүн интернеттен окудук. Сиздерге да алып чыккан жазында, жана төрагасы келип өткөн. Азыр жашоо минимум 2 жыл мурда 5700 сом болчу. Тамак аш арзан кезинде. Азыр 100% кылып атат. Азыр 11-12 миң сом болсо керек жашоо минимум. 10200 деп атат. А пенсионерлер 4000ге жашап атат. 40 жыл стаж мененчи. Бул деген билбейм, конституциялык сотко да кайрылсак болот да. Бул деген бир укуктуу төбөлөө да. Ушуну мен башка жакты карай бербей, карыларды карап койсоңор. Мына мен жанымда эле бир досум жемелер отурат. 4000 сом пенсия алса 2000 сом дарыга кетет ай сайын. Баарыбыз ушундай эме болдуктар, бул жер иштеп калса, мына жыргап кетебиз. Демек баарыбыздын пенсиябыз, пособиябыз көтөрүлүп кететми? Деги эчтеке жүрүш жок деп ойлойм да. Мына мен сескен жокмун. Мен пенсиям өскөргөндө жок. Адам мурунда ушундай болчу, азыр деле ушундай болуп атат да. Анан кийин мунугу Кумтөрдү алайлы. Кумтөр болсо мына приватизация кылды, мамлекет алды. Адам деле өскөрүлгөндөн көргөн жокпуз эчтеке. Депутат болуп барыш өтө кыйын, аны да биз билебиз. Өтө кыйын да жогорку кеңеш депутат. Бирок сен биздин айылдан ушу депутат болуп шайлаганың биз үчүн сен жаралган бакытсың да. Атың бакыт болсо да биз үчүн. Айылга, биздин айылга колдон келсе жардам бер. Эл өкүлү айылдагы Асел бала бакчасынын абалы менен таанышты. 100 орундуу бул бала бакчада бүгүнкү күндө 130 бала тарбияланып, өз кезегин дагы 30дан ашык бала күтүп турат. Элдин санынын күн санап өсүп жаткандыгына байланыштуу бала бакча таардык кылып, кошумча корпус куруу маселеси талап кылынууда.